Бул балдар менен 2004-жылы тааныштым. Өтө кичинекей, таттуу балдар эле. Диагнозу өтө оор аутизм болгон. Бул диагнозду окуучуларыма ыраа көрбөйм. Окуучуларымды периштелерим деп айтам. Периштелерим менен алгачкы жолугушууда өзүмдүн жүрөгүм ооруду, канады. Себеби бир сөз сүйлөй алышпайт, отурбайт, укпайт, сөз сүйлөсөң түшүнбөйт. Ата-энесин тааныбайт, чөйрөгө кызыгуу жок. Эң өкүнүчтүүсү өздөрүнүн деле кабары жок. Бир тренер спортсмендерди тандайт, анан машыктырат. Менде мындай шанс болгон жок. Өтө оор, өтө татаал жолду тандадым. Башында эле бул сапардын өтө кыйын болгонун билип туруп жолго чыктым. Периштелериме үйрөнүүнүн жолун үйрөтүү керек эле. Бир шорта, футболка же шапка кантип кийлерин билишпейт. Буларды да үйрөтүүгө туура келди. Карап көрсөңүздөр, иш өтө эле кыйын жана аябай оор. Периштелериме эң сонун келечек сунуу үчүн күн-түн, ысык суук, жаан-чачын дебей, тоо ташта, адырда, жайлоодо, токойдо, деңизде машыктык. Ар күнү таң агарбай туруп, 10 километр токойдо басчубуз. Кычкылтээ көп болгон токойдо аң сезимди, мээни өнүктүрүү, туура дем алуу, йога, медитация, пилатес жана жеңил атлетика боюнча машыгат элек. Периштелериме бастыруу, чуркатуу, көнүгүү жасатуу да өтө кыйын болду. Аябай көп эмгек жумшалды. Ата-энелер менен бирге. Кээ бир учурда жыгылдык, буттарыбыз жараланды, колдорубуз канады, тырмактарыбыз көгөрдү, күнгө күйдүк, жамгырда суу болдук. 20-30 километр баскан учурда өтө чарчап, токойлордо уктаган күндөрүбүз көп болду. Лагерлерди уюштурган учурда өздүк тазалыкты, үй тазалаганды, идиш жууганды, жазуу жазганды, адамдар менен мамиле жасоону жана коомго аралашууну үйрөнүштү. 15 жылда периштелерим эң сонун ийгиликтерге жетишти. Мектепке барышты, сүйлөштү, ырдаганды, бийлегенди үйрөнүштү. Өздөрүнө ишенүү пайда болду. Атаандашуу башталды. Музыкалык аспапта ойноо, театрда, сахнада актёрдук чеберчилик пайда болду. 21 километр марафон чуркашты. Дагы эң маанилүүсү 2015 жылдан бери жеңил атлетикадан 100, 400, 800, 1500 метр жана узундукка секирүүдөн 5 жыл катары Түркия чемпиондору болушту. Көрдүңүздөрбү? Бул ааламда биринчи болгон окуя. Бул бардык эле адамдын колунан келе бербейт. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга сүйүү менен мамиле жасайлык. Бул балдар тандалган үй бүлөгө берилет. Эгер бул сыяктуу адамдарга чын жүрөктөн сүйүү менен мамиле кылып жана тарбия берсек, Аллахымдын уруксаты менен бейиштин ачкычы колуңуздарда. Жылуу мамиле эң сонун эшиктердин ачкычы. Ийгиликтин досу эмне билесиздерби? Эмгек, дисциплина жана баштаган ишти улантуу керек. Ийгилик тез арада келбейт. Ийгилик өтө эле эрке. 100 метр эмес, марафон чуркаганды үйрөнөйлүк. Биринчи план коюу керек. Дисциплина менен иштөө, эмгектенүү шарт. Эң маанилүүсү
сүйүү менен уланткан учурда жыйынтык ошол учурда келет. Эң сонун жыйынтык болгондо ийгилик аркаңыздардан өзү эле чуркайт.